Саламатсыздарбы? Менин атым Чоңоз Жапаров, лайф коучмун. Мага эң көп берилген суроолордон бирөөсү суицид тууралуу. Адам эмне үчүн суицидке барат? Өзгөчө мына былтыркы пандемия учурунда дагы 7-8 бала мындай суицидке барды да. Суициддин себептеринен бирөөсү бала жаш боюнда, апанын боюнда бар кезинде кааланбаган бала чоңойгондо суицидке баруу ыктымалдуулугу жогору болот экен. Бул изилдөөлөр боюнча, статистика боюнча. А негизи эле түпкүрүндө мунун эгерде адам баласына ар бир куракта адам баласын ала турган сезимдер бар. Ошол сезимдердин дозасы ар бир куракта ылайык дозасы менен алынса, ал адам андай жолго барбайт эч качан. Мисалы, жаш балдарга сүйүү, мээрим, ишеним, көңүл буруу, колдоо жана башка нерселер сөзсүз берилип туруш керек чоңойгончо. Кээде сизге деле чоң адамдарга деле мактаса жагып атпайбы? Сизге приятно болуп атат дегендей. Анткени сиз ошого муктажсыз. А жаш кезде ошол психологияда бар гештальт деп коет. Өксүк, бир нерседен өксүк болуп калган учурда, ошол чоң учурда дагы аны толтурбаса, ал өксүк өмүр бою ошол адам өксүктүн азабын тартат. Жаш кезинде сүйүү көрбөй калган адам мындай агрессивный болушу мүмкүн, мыкаачы болушу мүмкүн, ушул сыяктуу да чоңойгондо. Ал эми суицидке ошол именно көбүнчө адамдар сүйүү көрбөй калып чоңойгон башка дейт, бирок негизги себеби керек болуу сезими жоготкондо адам суицидке баруу ыктымалдуулугу жогору болот экен. Керек болуу сезими деген эмне? Ата-энеси тарабынан бир тууганы, достору, адам баласы мен булардын эч кимисине керек эмесмин деген сезими болгондо ошол жолго баруу ыктымалдуулугу жогору. Ошол жолго барганга эмет. А негизи адам баласы өлгүсү келбейт көбүнчө. Ошол мисалы бийиктиктен көп кубаттуу үйдөн секирип кетип аткан адамдын ошол жерде секиргенден кийинки абалын эгерде мүмкүнчүлүк болсо сурасаңыз, ошол жерде түшүнөт эле да, мен өлгүм келбейт эле дейт, бирок кеч уже түшүп кетти, өлөт. Өзүнүн асынган адамды ошол жерде асынып атканда тыпырчылап атпайбы? Жашагысы келип атат, анынчы. Ошол үчүн ошол учурда токтотуп калып эметсеңиз, ал жашагысы келгенин айтат. Ушундай окуялар да бар. Өзүн асканда куткарылып калган учурлар, ал андан кийин жашап кетет. Негизи адам баласы андай эмес. Эми ошол суицидке барам деген адамдар, ошол жаман ойлор келе турган адамдарга айтарым, сиз бар болгонуңуз үчүн бул дүйнөдөгү нерселердин мааниси бар. Сиз өзүңүз жашап жатканыңыз үчүн, дем алып атканыңыз үчүн колуңуздагы айфондун мааниси бар. Чөнтөгүңүздөгү акчаңыздын мааниси бар. Элестетсеңиз, эгерде сиз жок болсоңуз, сиздин айфонуңуздун сизге кандай пайдасы тиет? Түздөн түз. Акчаңыздын түздөн түз кандай пайдасы тиет? Сиз аны колдоно албасаңыз, балаңыздын, ата-энеңиздин мындайча айтканда түздөн түз мааниси калбай калат. Алардын балким сиз өткөндөн кийин Кур'ан окуп башка кылганы ал өзүнчө маселе, бирок түздөн түз сиз жашаганыңыз үчүн бул жерде чөйрөңүздөгү бардык нерсенин мааниси бар. Ал эми бул жөнүндө насаат айтып башка кылган адамдарга айтарым, балдарына же башкага мындай таңуулоо менен урушуп эскертүү аркылуу айткандарга айтарым, бул жол менен ал адамды тыюу, токтотуп калуу мүмкүн эмес. Ал адамга ошол таасир берүү керек. Ошол нерсеге барбашына ичинен түшүнүш керек, өзүнүн акылында маселени чечиш керек, ошол жолго барбаш керек экенин. Мына ошол эле. Анын мисалы бирөөнү урушуп коюу менен, бирөөнү катуу эскертүү менен, таңуулоо менен, тыюу салуу менен бир нерсеге жетишилбейт. Анткени эч кимди контролдой албайт. Болгону башка бирөөгө биз таасир бере алабыз. Ошол таасирибизди туура беришибиз керек. Анткени адам каршы тарапка 3 жол менен бир нерсе айтканга жеткиргенге аракет кылат. Бирөөсү сөз, бирөөсү интонация, тон, үчүнчүсү дене тили, мимика, жест.
то есть өзүбүздүн дене body language дене тилибиз менен дагы жеткиребиз. Айталы, мен сизди сыйлайм деген жакшы сөз бар. Бирок мен сизди сыйлайм деп мындай ачуубуз келген сыяктуу айтсак эмне болот? Ага ишенич жок болот, таасири жок болот. Сөз сүйлөм аябай жакшы сөз, бирок аны тон утуп кетти. Биздин кашыбыздын, эмебиздин, эмоциябыздын, жүзүбүздүн белгиси такыр башка нерсени айтып атат. Ошол үчүн мааниси, дене тилинин мааниси чоң, жеткирүүдө. Андыктан биз бир нерсени таасир берүүдө көбүнчө өзүбүздү алып жүрүүбүз менен, таңгуулап сүйлөө, айта берүү менен гана бир нерсени өзгөртө албайбыз. Өзүбүздүн алып жүрүшүбүз менен, жакшы өрнөк болуу менен кийинки муунга жакшы бир таасир бере алсак болот.